Жалал шаарындагы ири өндүрүштүк жайлардын бири болгон Жалал-Абад ЖБ заводунун ондогон кызматкерлери электр жарыгын берүү жана элдик мамлекеттик ишканасынын жетекчисин иштен кетирүү талабы менен нааразычылык акциясына чыгышты. Бир жумадан мурун биздин светибизди өчүрүп койду. Бул деген азыр 100 адам жумушсуз отурат деген да. Ар бир үй бүлөдө 3төн 4төн бала болгону бул 400 адам жумушсуз отурат да. Наны жок, чай жок деген да. Биз айтып атабыз. Макул, мен сага бошотуп берейин деп атам. Бирок бизге 15 күн убакыт бер. Биз өзүнүн алган милдетибиз менен кутулуп чыгып кетели десек, жок, буга да унабай атат да. 1 миллион уже айлык бере албай атабыз деген да. Салыктарды эсептебейлик да. Биз клиенттерге товар бериш керек бизде. Товарыз бере албай атабыз. Алар товарын ала албай атат. Ал эми мамлекеттик мүлк фондунун алдындагы элдик ишканасы заводду ижарага алган Жалал-Абад ЖБ жоопкерчилиги чектелген коомдун талаптарына макул эмес. Анткени алар 2 жылдан бери соттошуп, ушул жылдын 3-июлунда жогорку сот ижарачыларды заводду бошотууга милдеттендирген чечим чыгарган. Бирок ушул мезгилге чейин ал аткарылган эмес. Электр энергияны биз эмне негизинде буларга азыр эми беришибиз керек. Соттун чечимдери бүт турат. Булар незаконный арендатор мисалы. Анан арендасын төлөп атат. Заводду до изин болсо иштетип турат. Азыр мен мыйзамды караш керек. Мыйзамсыз болсо уруксат берилбейт. Электр энергия берилбейт. 15 күндүк убакыт да берилбейт, эгерде мыйзамсыз болсо. Нааразычылык акциясына чыккандар бир нече саат убакыт берип, элдик ишканасына электр жарыгын жандыруу талабын коюшту. Ал аткарылбаган соң заводдон облустук администрацияны көздөй жөө жүрүшкө чыгышты. Бирок жергиликтүү бийлик жана милиция кызматкерлеринин кийлигишүүсү менен электр жарыгы убактылуу берилери айтылып, жүрүшкө чыккандар артка кайтышты. Учурда атылган заводдо 100 адам жумуш менен камсыз болгон. Аларда завод элдик мамлекеттик ишканасына өткөндөн кийин айлык акы жана жумуш орундары кыскарып кетет деген кооптонуулар бар. Ал эми элдик мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Алексей Апиев андай кооптонууларга негиз жок экенине ишендирди. Куда каласа өзүбүз алсак, өзүбүз дагы ушу ЖБден кем эмес. Артык болсо артык иштетишибиз мүмкүн, кем эмес. Состав ошол жердеги иштеп аткан работниктер иштейт. Белгилей кетсек, элдик мамлекеттик ишканасы бетондон ар кандай курулуш каражаттарын чыгаруучу заводду 2017 жылы Жалал-Абад ЖБ жоопкерчилиги чектелген коомуна ачык акцион менен 1 жылдык мөөнөткө берген. Келишим боюнча алар ай сайын 744 000 сомдон төлөмөк болгон. Келишимдин мөөнөтү өткөн жылы аяктаганы менен эки тарап соттошуп олтуруп, ижарачылар заводдо ушул мезгилге чейин иштеп келүүдө. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Дуолдаев, Жалал-Абад облусу.